Dostlar, sizlerge Missouri штатынан чоң жагынды салам. Америкада да кичине погода муздап калды. Ошон үчүн кичине шамал болот. Желбиреген желектен азыр сиздер көрдүңүздөр. Мен сиздерге азыр чакан видео коюп берейин. Ошону көрүп алыңыздар дагы. Андан кийин видеобузду уланталы. Бул видео деген Канзас штатынан, Миссури штатына кирип атканда, Миссури штатында Канзас Сити деген шаар бар. Ошонун жанынан токтоп, үстүнөн дрон учуруп сиздерге ошол Канзас Ситинин күн батыш жагынан күн чыгыш жагын көздөй кеткен жагын видеого тартып, дронго тартып койдум. Ошол видеону көрүңүздөр, анан анча-мынча ой менен сиздерге бөлүшөйүн достор. Seni gözüm öçkündüy mahabbаттын деми байкалбай урап баратабы тургузган ак сүйүүнүн чеби Düşünböy men da bilbeyim degi Bilbeymin anın ne sebebi Biz menen işi joktu yazır Jay soğut salkın güzellebi Balkim kayra tabışarбыз Kolgarmap birge janaşarбыз Düşünböy sezimderdi tunu Taptakır мүмкүн adашарбыз Balkim dүйнө bir gezerбиз Махаббат деңизин кечербиz Düşünüp durmuşta öydolдыйган Жүрөктөрдөн туюп сезербиз Ак сүйүү менден алыстаба Адашып жолдон чалыштаба Аябай бакытты берсем не Жараткан жеңеп карыштаба Мезгил сен алга арыштаба Күч берген сезим багынтышка Табигат койнуна жылытчы Махаббат үшүп турат суукта Балким кайра табышарбыз Kolgarmap birge janaşarбыз Düşünböy sezimderdi tunu Taptakır мүмкүн adашарбыз Balkim dүйнө bir gezerбиz Махаббат деңизин кечербиz Düşünüp durmuşta öydolдыйган Жүрөктөрдөн туюп сезербиz Balkim kayra tabışarбыз Kolgarmap birge janaşarбыз Düşünböy sezimderdi tunu Taptakır мүмкүн adашарбыз Balkim dүйнө bir gezerбиz Махаббат деңизин кечербиz Düşünüp durmuşta öydolдыйган Жүрөктөрдөн туюп сезербиз Достор, тышта абдан суук болгондуктан трактын ичине отуруп видеону улантайын деп чечтим. Көптөгөн мекендештер суроо берип калат да. Эми Америка алыс жер. Биз ал Америкага барганда ал жакта жашаган кишилердин бизге жасаган отношениясы кандай болот деп. Эми баарыбыз билгендей ар бир нацияда ар кандай адамдар бар экен да. Эми кыргыздардын арасында дагы, казактардын арасында дагы, американецтердин арасында, бул жакта дагы көп улуттар бар да. Кээ бир жакшы адамдар бар, адамдарга жакшынакай мамиле жасап, күлүп жайнап, сүйлөшүп,
кээ бир адамдар бар, нацист адамдар да болот. Мен видеолордон көп айтып калам. Сага түрүңдү карап туруп жаман отношение жасаган. Мен жана Канзас штатынан келатканда ар дайым бир платный жол, акча төлөөчү жолдон өтөм. Ошол жерде баягы атайын пункттар болот да. Видеолордон да сиздер көрүп каласыздар да. Ошол пункттарга келебиз. Бир жерден жана өзүнүн тикетин, акча төлөй турган билетти алабыз дагы. Определенный километр жүргөндөн кийин ошол жакта бир пункттарда эми ашып кетсе туурасы 1,5-2 метр болгон кичинекей будка да американецтер отурат. Ошолорго биз ошо билетти беребиз дагы. Алар айтат $9, $8 төлөйсүңөр деп, ошол акчасын төлөп кетебиз. Ошол будкаларда көптөгөн американецтер иштейт. Арасында абдан сонун адамдар бар. Мен жана келатып ошол жерге токтоп билетти берсем $9 төлө дедим. $9 төлөп, анан $1-2 сдача берип калды. Анан ошол $1-2 өзүнө калтырдым, айттым, жок, мага керек жок, муну алып калыңыз десем, калп айтпайм, бир 55ке жакын бир американец экен. Анан артыбызда очередь жок болчу. Анан ошол дагы башын чыгарып, артты карады дагы, машина жок экен. Анан будкасынан чыгып, терезе ачык болчу да. Анан колун сунуп атпайбы. Колун сунгандан анан колумду берсем, башын ийип, абдан ыраазычылыгын билгизип атпайбы. Анан бир кыска бир нерсе айтып берейин дейт. Анан макул деп толдо турабыз да. Айтат, менин жубайым бар, анан 3 балам бар дейт. Мен өзүм американецмен. Анан бул жакта иштеп атканда биздин колдон акчаларын алганда миңдеген адамдар менен көрүшүп калабыз дейт. Анан сага окшош дейт, сенин кайсы жактан болосуң дейт, Кыргызстандан болом десем, ошо сага окшош дагы көп жигиттер трагайда өтүп калат. Кээ бирде ойлоп калам дейт, ушу американецтерге караганда мигранттар дейт, башка өлкөдөн келген мигранттардын жан дүйнөсү кенен болот экен дейт. Ошентип өтүп атканда американецтердин көбү унчукпай кетет дейт. Трагайдаган башка өлкөдөн келген жигиттер күлүп жайнап жакшы учурашып, анан акча төлөгөндө ар кандай $1, ар кандай центтер 25 цент, 50 цент болуп калганда алышпайт дейт. Ал анан ушинтип чыдап кетет дейт. Абдан ыраазы болуп калам дейт. Абдан ыраазы болуп калам. Мен өзүмдүн жубайым эч жерде иштебейт дейт. Коляскада отурат дейт. Кичине ден соолугу чектелген экен. Андан тышкары 3 балам бар дейт. Ошо эртеден кечке иштейбиз дейт. Анан ошо менин болгон байлыгым, ошо жубайым дейт, 3 балам дейт. Балам бар дейт, эртең кечке иштеп ошолорду бакканга аракет кылам дейт. Ошо сизге чоң рахмат деп калды. Анан силерге окшош жигиттерге абдан чоң рахмат. Силердин жумушуңарды түшүнөм, алыс жүрөсүңөр, жолуңар ар дайым ачык болсун, машинаңар бузулбасын, аман эсен болгула дейт. Абдан жакшынакай жигит экен. Ошо биздин Америкага келем деген мекендештерге айтарым, бул жакка келсеңер ар кандай адамдарга жолугушуп каласыңар. Анан биз дагы жүк алганда, жүк бергенде, ар кандай кафелерге киргенде, дүкөндөргө, заправкаларга келгенде ушундай карапайым американецтер менен сүйлөшүп калабыз. Алар сиздерге күлүп жайнап, жакшы отношениясын жасашат. Ошондой кезде эми көптөгөн балдар тракка келип иштейбиз деп атышпайбы? Ошол балдарга айтып кетерим, американецтердин баардыгы эле ушундай барпырап акчаларды укмуш чаап миллионер эмес, арасында бизге окшогон карапайым жөнөкөй жан дүйнөсү ушинтип ачылып жакшынакай мамиле жасаганда адамдар бар. Ошондо толдордон өтүп баратканда ушундай майда чүйдө акчалар болуп калат, баягы сдача катары. 50 цент, 25 цент, $1. Андан биз байып кетпейбиз. Андан көрөк ошолорду ошондой карапайым американецтерге калтырып кетсеңиздер, бул Америкада тип деп коет. Сүйүнүп, сиздерге жакшынакай каалоо тилек айтып коюшат. Анан ошол анча-мынча эми бир 50 цент, $1 калтырып кеткенден кийин, жакшынакай каалоодон кийин көңүлүң дагы көтөрүлүп калат. Машинаң жакшы жүргөнсүп калат, жолуң ачык болгонсуп,
жолуң арбыгансып кичине жаң дүйнөң жыргап бир кубанып каласың. Ошон үчүн достор баардыгы жакшы болсун, жакшы күндөр көп болсун, ийгилик каалайм сиздерге. Ушундай кичине оюмду айтып койдум. Америкада дагы бизге окшогон карапайым, жөнөкөй, эртеден кечке иштеген адамдар көп. Келсеңиздер көрөсүздөр, сиздерге дагы жакшынакай мамиле жасап, сүйлөшүп, жакшынакай каалоо тилеп турат. Биз анда жолго чыгалы, баарыңыздарга ийгилик, ден соолук, аманчылык.